Assalamu алейкум достор. Көптөн күткөн мынакей Байкуш сериалынын экинчи сериясы чыкты. Аны бир нече мүнөттөрдөн кийин көрүп баштайсыздар. Азыр болсо убактыңыздарды бир аз бөлүп коюңуздар суранам. Себеп дегенде айта турган чакан жарыябыз бар болчу. Эң алгачкысы баарыңыздарга рахмат, жакшы комментарийлер үчүн, жакшы каалоо тилектер үчүн. Себеп дегенде бул сериалда элдерге ушунчалык жагат деп деле чын-чынында ойлогон эмеспиз. Болгону гана өзүбүзгө мындай жаккан идеяны тартканга аракет кылганбыз. Бул сериалды ишке ашырууга жардам берген Нурлан Мирзаматов байкебизге терең ыраазычылык билдиребиз, жалпы эле Light Creative группка. Анан жалпы биздин көрүүчүлөргө дагы өзгөчө терең ыраазычылык. Анан көпчүлүгүңүздөр комментарийлерге мындай деп жазган кездер, ушундай сериалдар көп чыгып турса, көп күттүрбөй чыгарып турсаңыздар жакшы болмокту. Албетте биз ар дайым силердин суранычыңарды ишке ашырганга аракет кылабыз. Болгону гана сериалдын түйшүгү аябай оор, тартуу оор, монтаждаган оор, жана чыгаруу оор. Жана эң башкы оорчулугу бул албетте каражат табуу маселеси. Көбүңүздөргө белгилүү болуш керек. Бизде Кыргызстанда кино же сериал тартуу өтө кымбат келе турат. Анан ошого байланыштуу көп бизде долбоорлор чыкпай калат. Биз азыркы учурда Фрунзе ТВ каналында жамаатыбыз чоңоюп, тамашоонун бүт бүтүрүүчүлөрү, жакын досторубуз менен биригип, көптөгөн проекттерди ишке ашырып баштайлы деп чечтик. Алардын анча-мынчасын жакын арада көрүп баштайсыздар. Анан эң башкысы сиздерге айтайын деген бир чакан сунушубуз бар. Эгерде туура көрсөңүздөр, себеп дегенде буну ар жагын ойлонуп көрдүк. Анан балким элде кайрылсак, эл менен кеңешип бир жумуш кылсак, бир жакшы тыянак чыгабы деген ойдо болдук. Кандай десеңиздер, бизде азыр 3 жазылган сценарий бар. Сериалдарды биз бекер отурбай жазып, тарталы деген ниеттер менен жүргөнбүз. Бирок акыркы учурда пандемияга байланыштуу көптөгөн компаниялар, көптөгөн ишканалар мындай долбоорлорду каржылоодон баш тартып атат. Түшүнүктүү себептер менен, себеби азыр көпчүлүк учурда кризис, акча тартыш дегендей. Анан качан башталат деп бизде уже жарым жылдан ашык жаткан проектилерибиз бар. Ошолорду ишке ашыруунун бир жолун издеп таап көрдүк. Ал кандай десеңиздер, жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө чакан сунушубуз бар. Эгерде Фрунзе ТВ каналында 1 эмес, 2 эмес, 3-4 сериал катары менен чыксын, ошолорду биз күн сайын көрүп жыргайт элек, Кыргыз YouTube'унда бир жылыш болсун десеңиздер, анда көрүүчүлөрдөн чакан суранычыбыз бар. Спонсор силер болсоңор кандай болот деп. Албетте ар кимдин чөнтөгүнө жараша, ар кимдин каалоо тилегине жараша, эгерде жаңы жылга чейин биз бекитилген счетко бир ар бириңиздерден чакан бир салымыңыздар болсо, биз анын баарын ачыктап, жаңы жылда отчетун берип, ушунча сумма чогулду, ушул суммага биз мондай 2 сериал тартабыз. Жана анда эч кандай рекламасы жок, эч кандай күттүрбөй, күн сайын биздин каналга жүктөп турганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Себеп дегенде азыркы учурда онлайн кинотеатрлар көп ачылып кетти. Анан көпчүлүк учурда 4 жыл, 5 жыл күтүп анан YouTube'га чыгарып коет. Сиз аларды жакшы эле билсеңиздер керек. Биз андай кылбай эле телеканалдар менен иштешпей, ишканалар менен иштешпей, түздөн-түз биздин көрүүчүлөрдүн колдоосу менен ошолорго эле бир жакшы контент чыгарып берели деп атабыз. Кызыктуу 3 сериал бар. Ошо үчөөнү тең тартканга биздин өзүбүздүн көңүлүбүз бар. Себеп дегенде Фрунзе ТВ каналы Кыргыз YouTube'унда эң алдыңкы каналдардын бири болсун деген ниетибиз бар. Ошон үчүн биз ар дайым билим берүү тармагында, жакшы бир ой жүгүртүү тармагында болгон берүүлөрдү жасап келебиз, жана андан дагы жасап уланта өрмөкчүбүз. Болгону айтайын дегеним, сериал тартуу өтө оор түйшүк жана өтө кымбат түйшүк. Ошон үчүн кимиңиздердин көңүлүңүздөрдөн канча чыккан болсо, ылдыйдагы счетко которуп койсоңуздар, 50 сомго же карточкага ар бириңиз которгондон ылдыйдагы номерге WhatsApp аркылуу жазып, чегиңизди жөнөтүп, аты жөнүм баланча деп жазып койсоңуздар, биз сиздерди сөзсүз түрдө сериалдын аягында ыраазычылыкка кабыл бекитип коебуз. Себеп дегенде бул сериалдар балким сиздин жардамыңыз болбосо чыкпай калмак. Ошон үчүн биздин сунушубуз ушундай, баарын туура көрсөңүздөр, туура түшүнсөңүздөр, анда сиздер менен биргеликте иш алып барууну туура көрдүк. Андыктан азыр экинчи серияны көрүп рахат алып коюңуздар. Биздин сунуш боюнча, эгерде ойлоруңуздар болсо, же балким бере турган жардамыңыздар болсо, ылдыйда айтылган номерлер аркылуу өзүңүздүн жардамыңызды которсоңуз болот. Чоң рахмат. Ciao алтындарым, тургула. Pensa canzone parasita non volverà mai. E mi pintava la mano e la cara su. Iva bravissa la vinta vina velevo. Imitava la ranise nel finito. Volare. Cantare. Ya uxtatmasın da uxtatmayın, bratан, қойшы. Ну вы дадите поспать или нет? Pensa canzone parasita non volverà mai. E mi pintava
tavan asmanıyla kara su. Venga, turbayız mı? Y va bravisa la vintera vida me levo. Y mi tavalara ni cielo infinito volare. Oh, cantare. Oh, Ухтать тебе, братан! Men de seni жақсы көрем алтыным. Ne true, living tabil blue. Felice, mi stare lassù. Viva la felice, ma canto, marato, canto. Mi portando la panta, sarà la vita. Ромео, тұрдың бу? Saat qancha oldu, brat? Нормальный адамдар өзіне тұрып қыз іздей тұрған уақыт болып қалды, брат. Тен календарь іліп қойдым, біраз мотивация болсын деп саған. Неге? Тупой. Мотивация отам. Бұл жақтап не қылып жүресің сен? Қыз іздеп пе? Bir ай уақытың бар ба? Қара да есіңе кел. Ne barğanda бұл жақта тупой дейсің елме? Да, кім айтты? Да так біреу не? Құрсағаш те? Жата тұр да біраз. Дом работницаң азы кіріп келетін емес біле. Тамақты көтер ол. Кішіне есіңе келші, брат. Бұл жақта ең апшаға деп қойды. Асабняк емес. Яқты жашап кетіш үшін біраз әрекет қылып қойш керек. Ақша бар, брат? Кетті бір 600 сомдай бар. Не қылсақ? Не офигевай, Сен тік жашыңда көңгөсің 600 сомға бір кружка кофе ечіп. А бұл жақта олса 600 сом олса сен корольсың. И вообще, ояқта жашап кетіш үшінші. Тегерекшетте қошсынар мен мында сыйда болшың керек та. Ошо жұрт таныштырып қойме. Бас общагадағылар мен таныштырайын. Жатып тұр алшы, брат. Тұр. Тұр деймін. Сөз, болды. Амай? Git тұрайыншы. Бұл жақ болса кухня. Өлік қана бір. Өліктен шол. Тамаң тат болсын, брат. Бірінші курстан бері ұш жерден шыққадым көрмені қой. Салам алейкум, брат. Эльдар, танышол. Если вдруг какой-то вопрос потормоз, сразу благодарен, любой понт чечет. Местный авторитет. Алло, Жан, что делаешь? Салам алейкум, как вы? Салам алейкум. Бекс. Сразу танышол. Любой қыздың параметрі, номері, данныйлары, жашы, ушыл билет. Короче, местный бабник бияқта. Братан, бабник өзгешіне ценитель, красавчик жасыз. Әппей қалшы, мақұл. Бабник есть, бабник. Не oldu? Batan ters çok sağım ne çok? Ана спортивка. Ay sportifka bratan ne? Жейсің қазір? Bratan verem de ne olatasın ya bratan давай. Таштан, братчика. Киім сұраса вообще қайтарбайды. Короче, бір қыз табыш керек. Все, смело. Ладно, салам алейкум. А мой жақта бір қыздар жашайды, вообще скучный. Бұяқта тоже бір ботаниктерлі, а вот комнатада братан жашайды. Шумен танышың керек. А бұл жақ болса душ, теге жақ болса... Опа. Салам алейкум, братан. Уалейкум ассалам. Қандай Жақсы, құдайға шүкір. Бақыт. Салам алейкум, Бақыт. Тоқа, братан. Танышол. Алан келес, братан, Давай. Бұл студентте көрінбейді ғой. А кім айтты саған студентті? Бір тойлы болу, братан бұл. Не қылып жүрді бияқта? Ректордың туғанчығы. Жашағанға жер жоқ болып бір комната бөліп беріп қойған. Короче, зияны жоқ, жақшылап әке. Ырдап қойылы жүрерді. Құрсағышты? Ачатты ашып қойғой чөлі. Ана бас кейін олып шытқа шығып қойды. Болын бат. Дұран дейсің бе таза? Тамара Джин, ну это уже вообще невозможно. Алар музыкасын бақыртып, бізді вообще оқтатқан жоқ. Ким екен ал? Қайсы балдар екен? Қайсы комнатадан? Гечу келді еле бір бала. А ты... О, бұл бала. Данчик, жарау айтымдай. Bir ай бол електелі бұл баланы қуыратат қой бізде. Шығып кеткіле бүгін. Тыңшылық ба, Тамара же? Тамара же кешіп қос. Көтші зарядкасын ұтып қалдым. Рахмат. Жақшылай бар, Тамара же? Жақшылай. Бары өргілі. Бары өрсек болады да? Мен саматтаныз. Сен алдағындай характермен тұрмышқа да шықпайсың. Нахал. Точно. Сен характерің оңдошың керек. Мен бе?
Тамара эже биринчи кыласызбы? Эмнени? Музыканы. Музыка деген бул жан дүйнөнүн азыгы. Жашсың. Угур, эчтик болбойсуң. Все с ума сошли здесь. Не болуп атат? Билбейм. А эмне жалоба кылып атпайбы? Жана кечинде келгенде эле өзү эле ызылдап аткам. Эгимай, андай кыз эмес эле го. Жыл тынч элеби? Тынч эле, тынч. Курсак эмне болду? Ачты да эмне болду? Воспитание кылабыз. Балдар айтып калмады. Бул жактын тамагы даамдуу экен. Мен ач болгон үчүн ушундай эзелеп атам. Бүгүн еще анча эмес окшойт походу. А так башка күнү келип жесең тилиң артка эле тартат. Эжекенин колу алтын өчүрдүк. Даамдуу экен. Салам алейкум. Кандайсың? Кандай брат? Кыламыздын жашоо көмүп калдыңбы? Же биртике напряграк болуп атабы? Жүдө эле калып тур бир азчы. Эй. Эмне болду? Таптыңарбы? Таптым мени. Сенчи? Билесиң го, өч ак эле таап койдум. Даже сразу эле меникине бара берсең болот. Ушунчалык катуу, сурайсың де. Татынакай кыздарды мындай пушка деп коет го. А вообще атомный бомба деп койсоң болот аны. Ошондой эле болсун. Жакшы. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атат аны? Чоокуң? Сен эмне санаторийде салып жүрөсүңбү? Өзүңө кыз табыш керекпи сага бир айдын ичинде? Ой, балдарга айтып койгон бирден вариант караштырып койгула деп. Ошон үчүн бүгүн свиданияларга барасың. Свиданияларга? Не, бирөө эле эмеспи? Мен бирди таптым. Мике бирөөнү таапты. Айба тааптыр. Вообще-то мен деле бир таап койгом. Сенде да вкус барбы, Айтасың да, вкус деген менде да. Жок сенде вкус. Хотя жок деле болушу мүмкүн. Так что даяр бол. И, кстати, сом жак эмне болуп атат? Барбы? Акча? Акча проблема эмес го. Бат эле 1 зону. Таба коебуз, астын чайны. Давай. Не кылып атасың эми? Инстаграмга киргизип коеюн да история. Ой, ёлки-палки. Жеген тамакты да жаман коюшпайт. Баары эле киргизип атпайбы? Айтып койчу. Алло. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Жакшы. Эме байке мага акча керек болуп атат. Макул байке. Макул. Хорошо. Акча керек болуп атат эле. Хорошо, макул. Акча керек болуп атат. Хорошо, макул. Жок бе? Макул. Негизи акча бар бакыт билесиң. Бирок атаң чалып айткан бакытка акча бербе деп. Ошондуктан туура иштесиң деп ойлойм. Мейлі анда, макул. Акча эчкимден чыкпай койду эне. Бүт чалдыңбы? Бүт баарынан чалып чыктым. Не кылам? Жигиттер. Общагада жашаган бала айфон көтөргөн жындыкка жатабы же жатпайбы? Максимум Samsung го дейм. Samsung деле көптүк кылып коет го дейм. Nokia идеал. Фонариги менен. Жок, жигиттер кечирип койгула, бирок айфонду сатпайм. Сатпайм? Эмне сенде башка варианттарың барбы? Вроде баарына эле чалып чыктың го дейм, Жеме эртең ач калганда ушу айфонуңду кучактап жатасың. Кальпе ламатсып бербечи? Менде как раз Цумда тааныш бар да. Мен Инстаграмдан реклама кылып бергем. Ошого чалайынбы? Соң анда эле 700 подписчик менен бүт эле рекламанын баарын алып бересиң? 700 эмес, 736. 36 киши эмес сага. Чалайынбы, не кылайын?
Çal çal. Alo Миша, кандай? Жакшы өзүң. Жумушта элесиңби? Ооба, телефон боюнча эле. Болду анда. Азыр барабыз, давай. Кеттикпи? О, привет, Бигимай. Как дела? Не очень. Вчера, прикинь, один придурок на всю громкость музыку слушал. Голова аж раскалывает. Значит, настроения нет, да? Ну, тогда у меня для тебя сюрприз. Пройди, пожалуйста, вон в тот зал. Опять он, да, пришел? Угу. Зачем он приходит? Я же просила его не приходить больше. Сидит и тебя ждет. Вот скажи, что ты его так мучаешь, а? Ну, не нравится мне он. Мне вообще такие парни не нравятся. Ну, Бигимай, как-никак это твой стол. Придется пойти. Удачи. Давай. Саламатсызбы. Эмне заказ бересиз? Кандайсың, Бегимай? Баары жакшы. Заказ бересизби? Бегимай, мен сенен канча сурадым, кардарга эмес, жакын адамдай эле мамиле кыл деп. Мен сизден да мурдан суранганмын. Жумушума келип тынчымды албаңыз деп. Эгер даяр эмес болсоңуз, мен бир аздан кийин келейин. Токтосоң, Бегимай. Түшүндүрчү, менин эмнем жакпай атат сага? Жок, баары жакшы. Узун бойлуу, келебеттүү, жакшы кийинген баласыз. Анан? Бир кемчилик бар. Болгону ашыкчабайсыз. Бегимай, түшүндүрчү, качантан бери байлык кемчиликтин катарына кирип калды эле. Жок, эгерде байлыкка өзү жеткен болсо, ал жетишкендик. Ал эми төрөлгөн кезден оозуна алтын кашык менен тамак берип жаткан болсо, ал кемчилик. Анткени андай балдар кирсейген, жок деген сөздү билбеген, алам дегенде алып, көнүп калышкан. Түшүнүктүү болдубу? Мен да ошондой жигит деп ойлоп атасыңбы? Сизден суранычы, жумушума келбеңизчи. Болду? Акча маселеси чечилдиби? Чечилди. Давай, анда свиданияларыңды бүтүрүп келер. Биз общагада болобуз балдар менен. Унутпа, байкушсуң сен. Байдын баласың эмес. Болду. Кымбатыраак ресторанга алып барып, жакмай кылыйбы? Но, букет алып кой. Давай, Давай. Бакыт чалган жокпу? Жок, чалган жок. Каердин квартирасы айтат бир? Билбейм, бир досунукуна барам деп аткан. Нормальный дос да күткөндү билбейт. Койчу, жакшынакай эле достору бар. Көптөн бери эле дос болуп жүрүшпөйбү? Короче, кече кайнатам экөөбүз ичип алып көчүп калыптырбыз баштаданчы. Үйгө келсем эле аялыма жаман болду, байкуш уруша албай атасынын көзүнчө ошентип кутулуп кеттим мен. Базар жок, базар жок. Ошондо кайнатам менен ичиш керек турбайбы, аялың уруша албайт экен, Эме, ичпей эле коюш керекпи? Жок, ошо эмне кылыш керек деп сурап коеюн деп тургам. Тупой ойлорунду тыкпай отуруш керек, Ромео, келдиңби? Чо там, брат, Мен тап берген кыз кандай экен? Жактуу? Данчикти тамак азындыралы бүгүн. Брат, меники баары бербейт го дейм. Чо там, көө жолдош менби? Кирип келгенден анан меники жакты окшойт, карасаң келе. Рахмат силерге. Ыраазымын ушундай достор бар экенине-чи. Биз да ыраазыбыз, брат. Кичине ойлоп туруп жибербейсиңерби? Эмне болуп кетти? Силерге караганда атамдын укусу жакшыраак экен. Кандай атамдын, Кой турчу. Могус эмне жаман бекен? Жапшашынакай эле турбайбы? Татынакай экен го. Жок, базар жок. Башында татынакай болчу. Анан? Анан сен айткан кыз келди.
Сенби Бакыт? О. Заранее айтып койсом болмок экен, алды Гүлдүн акчасына мага шаурмалаа келмек экенсиң. Могу Гүлдү жигитим 1000 сом алган. Мен сага 5 кило урап атам, ала берсең. Турникке канча жол тартынасың? Билбейм. Чөтө мен да билбей алдым. Формадан кетип башлаган окшойм. Ошондо кандай болуп калды? Ошондо фейк аккаунт болуп калды. Текшерип койбойсуңбу? Туй. Отписка кылып салайын анда алар. Менин вариантым эмне болду, брат? Сен тапкан кыз сулуу, татынакай кыз экен. Көрдүң? Базар жок, сенде да вкус барбы? Бирок бир кичинекей проблемасы бар экен да. Кандай проблема? Апа бул ким? Брат, жашы ушундай да, бир бала болсо эмне болуптур? Жок, анысына деле мейилдечи, бирок Ата! эки болот атпайбы? Кактан сенде эки балалуу кыздар? Ал тиги Аяшканын подружкасы болчу да. Эптеп тыгып калайын дедим ушул жерге да, балким окшош кетет экөөңү. Мен тыкпай эле Аяшканы. Эме. Мен тапкан кыз кандай экен? Сеники эмне болмок эле? Өзүнө окшогон бир кыз бекен деген мнениясы жок. Жок, мунуку наоборот. Биздин компания сизге уникалдуу бизнес проект сунуштайт. Эгерде сиз айына $500 $1000 чейин табам десеңиз, анда бизге кошулуңуз. А меники эмне болду, брат? Сеники 1 сааттын ичинде деп атат. Ресторанга барыш керек экен. Костюм кийгени келдим. Базар жок, ресторанга десе анда өзүнүн баасын билген эле кыз окшойт, Брат, окшошуп кетер, капа болбой барып кел, макул. Ошол жигиттер, мен кеч келем, давайте. Могу кандай экен көрсөңөр? Фейк болуп калса эмне бар? Могучу? Жок, бул точно фейк мон. Андай эме кылбайлы, бакытты бош базарга алып барып турупчу. Жолун ачтырып койду. Саламатсыздар, Окутман кеч. Сиз столик бронь кылдыңыз беле? Ооба. Анда кириңиз, өтүңүз. Рахмат. Ресторан кандай экен? Жакшы экен. Менин подружкам да ушул жака жигити менен келген экен. Аларга да абдан жагыптыр. И тамактары вкусный. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Сен эмне, мени аңдып жүрөсүңбү? Мен да сага ушул суроону берейин деп аткам да. Экөөңөр эмне, таанышсыңарбы? Тааныш деле эмеспиз, көңүл бурбай эле кой. Общагадагы бир. Макул. Заказ кылганга даярсыңарбы? Пока нет. Можете мне что-нибудь посоветовать? Вы знаете, у меня есть отличный совет для вас. Лучше поменяйте парня. Девушка, что вы себе позволяете? Я по меню спрашиваю. Ну, по меню так по меню. Могу предложить острый салат. Я острое не люблю. Очень жаль. Вообще-то острый очень полезен для зрения. Если бы вы его попробовали, возможно, бы увидели, какой урод сидит перед вами. Кто вам дал право со мной так разговаривать? Позовите администратора. К сожалению, это будет невозможно, потому что у нашего администратора аллергия на тупых. Хорошо, тогда пинай на себя. Кандайча тупой? Кандайча характериң начар? Начар болсо начар дейм да. Тупой болсоң тупойсуң да. Бол сүйлөөчү мага. Сен деле мага сүйлөбө. Тупой. Айтып ал да. Тупой, тупой. Дагы? Тупой. Болду? Тупой. Пойдем, мы уходим. А с администратором я поговорила. Да, Бакыт. Аябай таң калыштуу жигит экенсиң. Эмнеге? Өзүң жөнөкөй адам болсоң дагы аристократтай алып жүрөт экенсиң өзүңдү. Кинолорду көп көргөм да, болушунча аракет кылып атпайм ба? Анда сенде мыкты актер чыгат. Рахмат. Да. Кстати, үйгө да келип калдык. Мен бул жакта жашайм. Байкашымча сен да жөнөкөй кыз эмес окшойсуң, Жок, жөнөкөй эле.
Кстати, мага ушул сапатың аябай жакты. Деги бүгүнкү күнү жакты. Ну, если не считать ресторан. Көңүл бурбай эле кой. Балким анын манайын бирөө түшүрүп койсо керек да. Ну, көңүл бурса да, бурбаса да. Она с нами грубо общалась. А вдруг она с другими тоже будет так поступать? Надо ее наказать. Я поговорила с администратором. Ее уволили. Эмне үчүн? Жок, сен туура түшүн да. Балким ал контракт үчүн иштеп аткандыр. Же бир проблемасы, же бир маанайы жок. Ар кандай себептер бар да. Ладно. Кстати, мен эртең саат 9-да бошойм. Жолугабызбы? Жок, жолукпай эле болчу. А бүрсү күнүчү? Нурай, кечирип кой, бирок такыр эле жолукпай эле кол, Так, бул бар, бул жок. Бунусу дагы сандалып жүрөт бир жерде. Үйдүн ушул аркада. Бегимай, сен бүгүн жумушта эмес белең? Жок, Тамара эже. Бүгүнкү күндөн баштап мен жумушта эмесмин. Тынччылык элеби? Тынччылык эле. Сага бир өтүнүч бар эле. Кандай жумуш? Мен сага күлүштү калтырайын. 11-ден кийин эч кимди киргизбе. Жаап койчу, бекитип койчу. Мен эртеңки тойго кийимдерин даярдайт элем да. Макулбу? Алтындай кызым бар да ушундай. Рахмат. Рахмат Алтышка. Кандай? Бегимай кайда? Бегимай жок. Аны жумуштан кетирбедиби? Бирөөнүн айынан. Качан кетирди? Силер чыгып кеткен кезде эле. Мен оюмча дагы бирөө чыгыш керек го дейм. Мисалы сиз. Знаешь, меня сегодня попросили после 11 никого не впускать. Так что извини, ничего личного. Sensiz ötkön gözlerimim bir kızıksız Görgüm geldi tavsuğum vardı Sezimimdi tutandırgan tumar kız Sügüm geldi o yüzün tadı Yıldız bolsun mağa Suranamdan atma Sırdaşıp arzumdu aytayın Günüm bolsun benim Kugum tartıp atma Nurlarından kubat alayın Sensiz yazganlarım ağa kumarsız Koştoy ketem o var bir sap